Айымдар жана мырзалар, кезектеги сатылуучу батирибиз 5 бөлмөлүү батир ПУСО вариантында. Алмашы жолдору дагы албетте бар. Тагдареги жайгашкан жери Алмек Татка көчөсү 938 дарегинде жайгашкан. Көп кабаттуу үйдүн экинчи кабатында турабыз. Азыр лифттери толугу менен иштеп турат. 60-80% адамдар кирип жашап башташкан. Айрым батирлер гана ушундай ПУСО абалында турат. Жайгашкан жери абдан жакшы жерде. Алмек Татка көчөсү менен Курманжан Татка көчөсүнүн жээгинде болуп калат. Эки көчөнүн башталышы же бүтө бериш жери болуп калат. Айланасында болжолдуу Ош областтык, Ош шаардык жол башкармалыгын ГАИни ала берсеңиздер болот. Андан сырткары Ош автобекети дагы ушул жерде. Келечеги абдан жакшы. Бул жерге коңшулаш жерге Ош Сити дагы курулуп жатат. IT шаарчасы курулуп жатат. Өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич өзү келип капсуласын салып кеткен. Анысы да баарыңыздарга маалым. Андан сырткары бул жака базарда көчүп келген. Баарыңыздарга маалым. Келечек жана ошондой эле Ош базарлары да ушул тарапка көчүп келген. Бул жерди сатып алып кое турган болсоңуз, келечекте абдан жакшы кирешеге чыксаңыз болот. 10 жылда өзүнүн өзү актаса болот. Эгер мисалы үчүн ачык эле айтып кетейин, ар бир бөлмөгө бир 20 000 сомдон ижарачы киргизсеңиз деле бул жакшы эле кирешеге чыгып каласыз. Андан сырткары жолдор да ушул тарапта кеңейтилип жатат, баарыңыздарга маалым. Анда эмесе биз батирге келе турган болсок, мынакей батирден кирип келгенде аябай жакшынакай чоң, подъездери да аябай чоң, коңшуларыңыз кирип жашап башташкан. Батирге келе турган болсок, батирдин жалпы аянты 171 метр квадратты түзөт. Эгер кааласаңыз буну алып туруп экиге бөлүп сатып жиберсеңиз деле болот. Алгачкы бөлмөлөр менен тааныштыра турган болсок, эчтен кирип келип оң жака бурулгандагы бөлмөбүз бул даараткана бөлмөсү. Потолоктору 4 метрге тете болуп калат. 3,90 барып калат окшойт болжолумда. Кийинки бөлмөбүз эчтен кирип келип сол жака бурулгандагы бөлмөбүз бул жуунуп тарануучу бөлмөсү. Турбалары, суу түзгүчөлөрү толугу менен түшкөн. Андан сырткары желдетүү системаларынын ордулары да каралган. Негедир бул аябай чоң экен. Мисалы үчүн ушул эле жуунуп тарануучу бөлмөсү азыр жана бир бөлмөлүү үйдө 2 бөлмө кылып бөлүп атпайбы? Уктоочу бөлмөсү кылып бөлгөндөй эле чоң экен. Анан эчтен кирип келгенде бизди ушундай жаркыраган, бийик болгон, потолоктору бийик болгон холл күтүп алат. Бул жагы ТВ зонасы болуп калат экен, планировкасы боюнча. Коммерческий помещение же болбосо соода түйүнү катарында иштетсеңиздер болчудай экен. Негизинен потолоктору абдан бийик. Бул жагы ТВ зонасы боло турган болсо, эчтен кирип келгенде сол жактагы бул тарабы ашкына бөлмөсү болуп калат. Газ түзгүчөлөрү да толугу менен киргизилген, суу түзгүчөлөрү тартылган. Андан сырткары электр чуалгылары да толугу менен тартылган. Бул жерде отоплениясы местный деп коет, жанагы местный котельный болуп калат. Өзү ушул жерде от жагып, ушул жерден өзүн ушул үйгө гана жылуулук берет. Алгач биринчи бөлмөлөргө баш багылчы сиздер менен. Эчтен кирип келип сол жака бурулгандагы бөлмөбүз бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү же конок бөлмөсү катары пайдалансаңыз болот экен. Дээрлик ар бир бөлмөнү эле конок бөлмөсү катары деле пайдалансаңыз болот. Өзүнүн террасасы дагы бар. Бетондордун абалдары жакшы. Эшиги ортосунда болуп калат экен. Жарымы бышкангыч, жарымы газоблок менен тургузулуптур бул жак тараптары. Могул планировкасы боюнча мына бетон тургандан бери жагы бул жагы жанагы балкон катары эсептелип калат. Мынакей көрүп турасыздар. Терезелери дагы бийик, панорамалык көрүп берип турат. Аква фирмасынын терезелери. Бул жагында унаа токтоочу жайлары дагы бар. Өзүнчө унаа токтоочу жайларды сатып алсаңыздар болот. Балдар ойночу аянтчалары дагы бар. Андан сырткары жер төлөөдөн дагы унаа токтоочу жайларды дагы сатып алсаңыздар болот. Ушул эле бөлмөдөн кийинки бөлмөгө өтүп кетиш үчүн бөлмөлөрү да, эшиктери дагы бар. Кийинки бөлмөгө ушул жактан эле кирели. Эчтен кирип келгенде бет маңдайдагы бөлмө болуп калат. Бул жактары кыштары толугу, дубалдары толугу менен бышкаган кыштан тургузулган, кабелдери дагы жакшы. Кийинки бөлмөлөргө баш бага турган болсок, мынакей кийинки бөлмөбүз, 3-чү бөлмөбүз, бул жагы 4-чү бөлмө болуп калат экен. 4-чү бөлмөнү чакан балдар бөлмөсү катары пайдалансаңыз болчудай экен. Потолоктору дагы бийик, бөлмөнүн терезеси күн чыгыш тарапты карап турат, күнгө ийбетти. Биз акыркы бөлмөгө баш багалы. Биздин акыркы бөлмөбүз дагы 4 бурчтук абалында, узун туурасы бир эле окшойт, бирдей эле. Бул бөлмө газоблоктон тургузулган. Газоблоктун айырмасын айтып кетели. Мынакей газоблокту колуңду түртсөң сынып кетет, эч кандай сынбайт. Сынып кетет дешет, бирок эч кандай сынбайт бул. Жана пеноблок колуңду ушунсаң кирип кетет. Пластиктери, терезелери пластиктен. Бул жер подъездин алды тарабы болуп калат экен. Мынакей көрүп турасыздар. Бул жакта Ош автобекети, анан Манас атабыздын эстелиги, андан ары Ош эл аралык аэропортуна өтүп кеткен жолдору дагы толугу менен бар.
терезенин сырткы тарабы жыгач түсмөлдөш болуп калат. Айымдар жана мырзалар, ушу 5 бөлмөлүү батиребиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, ар бир метр квадраты 1 метр квадраты 770 акш доллары менен бааланууда. Андан да кем албетте болот. 770 акш доллары менен 1 метр квадраты бааланууда. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алууга кааласаңыз 0227 315 315 номуруна кайрылсаңыз кененирээк маалымат алып аласыз. Алмашуу жолдору дагы бар. Аны да кененирээк ушул номурдан сурап алсаңыз болот. Үй алат элем же сатат элем дей турган ойлоруңуз болсо, ушул эле номурларга байлансаңыз, сиздин табитиңизге, капчыгыңызга жараша үйлөрдү таап бергенге аракет кылабыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар.